Кыргызстанда билим берүү уюмдары окууну үзгүлтүксүз камсыздоого тийиш. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки билим берүү жана мектепке даярдоо башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова билдирди. Анын айтымында эпидемиологиялык ыкырда ал күчөп кеткен шартта тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары чечим кабыл алат. Касымова куруч респиратордук вирустук жугуштуу инфекциялар же сасык тумоо менен окуучулардын 25% ооруган учурда мектеп онлайн окууга өтүүнү камсыздоо керектигин белгилейт. Алгоритмге ылайык билим берүү уюмдары ишин уюштурууну коопсуз жана саламаттык сактоонун жалпы чараларына ылайык келтириши керек. Ошол эле учурда тарбиялануучулардын, окуучулардын, персоналдын, мугалимдердин жана алардын үй бүлөлөрүнүн коопсуздугун камсыздоого, ден соолугун коргоого бардык чаралар көрүлүүгө тийиш. Окуу процессин уюштуруу, окутуу тарбиялоо процессин камсыздоодо окуучулардын, мугалимдердин, кызматкерлердин коопсуздугун эске алуу менен аныкталышы керек. Билим берүү уюмдары билим берүү процессин үзгүлтүксүз камсыздоого тийиш.